Кереметтүү көгүлтүр ысык көлгө Кыргызстандан гана эмес, дүйнөнүн ар тарабынан эс алуучулар келишет. Демек, Кыргызстан үчүн туризмдин мекени болгон ысык көлдө коопсуздук эрежелерин сактоо эң маанилүү болуп саналат. Алардын бири суу коопсуздук эрежелери. Бул жактагы ушул ысык көлдүн тегерегиндеги пансионаттарда эмгектенген суу куткаруучуларын даярдоочу. Ошондой эле жалпыңыздарга маалым болгондой, көлдөгү таштандылардан, балык улоочу торлордон тазалап жаткан биздин сыймыктуу суучулдарыбыз жайгашкан борбордо турабыз. Бүгүнкү чыгарылышта мына ушул борбордун ишмердүүлүгү тууралуу сиздерге баяндап беребиз. Жөнөкөй адамдар үчүн табышмактуу болгон суунун сырын суучулдар гана жакшы билип, түшүнөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди аткаруу борбору жыл сайын 300дөн ашуун суучул жана суу куткаруучуларын окутуп чыгарат. Куткаруу деген бул сууда күрөшүү деген сөз. Бул сууда куткаруучу менен жанагы чөгүп аткан адамдын күрөшү болот. Бул күрөштө куткаруучу жеңип кетүү керектигин биз үйрөтөбүз. 10 күн окушат, 10 күндүк мөөнөт болот. Ошо 10 күнүн ичинде эмнени өтөбүз? Жанагы биринчи теориялык өтөбүз. Жанагы 466 токтомдун негизиндеги сууда куткарууларын өтөбүз. Жана анын пляждагы болгон кандай болуш керек, санитарна жана гигиенический деп коебуз, ошондой сыяктуу болуш керектигин баарын үйрөтүп, түшүндүрмөсүн айтып беребиз. Бизге деген балдар чаба курганды гана билсе, биз калган 10 күндө буларды түздөп, жанагы суудагы куткаруу иштерин үйрөтүп алабыз. Бизден үйрөнүп кеткен жанагы сертификатты, жана удостоверение көлүктү алган кишилер бул бир эле Кыргызстандын ичинде эмес, бул башка мамлекеттерде дагы гана колдонула алат. Ысык көл облусунда 200дөн ашуун сууга түшүүгө ылайыкталган эс алуучу жай бар. Эрежеге ылайык алардын ар биринде 50 метр сайын бирден куткаруучу коопсуздукту көзөмөлдөп турушу керек. 3 жылдан бери Чоктал айылында Royal Beach пансионатында куткаруучу болуп иштейм. Алган билимибиз жакшы, чоң пайда тийгизип атат. Борбор адистерди окутууда практикага өзгөчө басым жасайт. Себеби кырсык учурунда өмүр үчүн күрөшүп жаткан адамды куткарууда катачылык кетирбөө башка мааниге ээ. Мына азыр суусун бир сыйра жутуп алган суусун чыгаргандан кийин адамдын немелерин текшеребиз, жашоодогу признактарын. Мисалы үчүн жүрөгүнүн согушун текшеребиз биринчи очередте. Андан кийин дем алат, дем албай элеби, көкүрөгүндө плюс мына көкүрөгүндө көз менен карайбыз дагы, сол кулак менен текшеребиз. Мисалы үчүн жашоосу менен чөгүп аткан адам жашоосу менен күрөшкө аткан моментте ал эмне кылып атканын билбейт. Ошондой учурларда кандай куткарабыз, ошондой учурларда кандай жолдору менен жеңил алып чыкканга жана спасательдердин өзүнүн коопчулугун дагы биринчи очередке коюп, ошол ыкмалар менен адам өмүрлөрүн сактоого даярдыгын өтөдөбүз. Суу куткаруучусу болууну каалаган талапкерлер атайын сыноодон өтөт. Негизги талабы ден соолугу чың жана сууда сүзүүнү билиши керек. Бизде атайын өзүбүздүн нормативтерибиз бар. 3 вид плавания боюнча үйрөнүшөт. Кроль, брас, анан суунун алды менен, анан чөгүп аткан адамды жардам берип, транспортировка кылып, жээкти көздөй алып чыккан методду дагы үйрөтөбүз. ÖKM'дин борбору суу куткаруучуларын гана окутпастан суучулдарды дагы даярдап чыгарат. Өлкөдөгү ири жана чакан кестерде суу сактагычтарда 20-25 метр тереңдикке түшүп, темирлерди кадимкидей ширетип оңдошот. Бул суучулдарды биз деген кичине суу үстүндө куткаруучуларга караганда суучулдар кичине бир аз көбүрөөк окуйт дагы, анын спецификасы дагы абдан оор. Бизден деген бир эле бул эмес, башка мамлекеттен дагы келип окуп кеткенге немеси бар, мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде 2023-жылдын 12 мартынан тарта суучулдар ысык көлдү таштандылардан жана балык улоочу торлордон масштабтуу түрдө тазалап жатышат. Бул жылы суучулдарды эң сонун кубандырган бул Кыргызстанга биринчилерден болуп келген, өзүңүздөргө маалым болгондой,
барокамера болуп эсептелет. Себеп дегенде мына ушул барокамера суучулдардын ден соолугун сактоодо, алардын суу астынан кийинки дем алуусун калыбына келтирүүдө, ошондой эле өнөкөт оорулардан сактоочу мына ушул барокамера аппараты болуп саналат. Бүгүнкү күндө мына бул Түркиядан алынып келген аппарат суучулдардын борборунда, Атайы көлдүн жээгинде жайгаштырылып, өз кызматын аткарып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар борборунун түзүлгөндүгүнө 15 жылдын жүзү болду. Бул убакыт аралыкта борбор дүйнөлүк аренада дагы жогорку кадыр-баркка ээ болуп алды. Дегенибиз, жыл сайын ондогон өлкөнүн суучулдары биздин адистерден үйрөнүү жана тажрыйба алмашуу максатында келип турушат.